Саламатсыздарбы? Кутман кечиңиздер менен түз эфирде ала тоо маалымат программасы. Соңку кабарлар менен студияда Лунара Мамытова жана Мирлан Маматалиев. Алгач күндүн маанилүү окуялардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Сох анклавындагы кыргыз-өзбек чегарасына абалыктынчы өзбек чегарачыларынын огуна каза болгон жарандын сөөгү бүгүн жерге берилди. Борбор калаада жай мезгили кургакчыл болушу мүмкүн экендиги айтылууда. Буга чейин Бишкек шаарындагы ар бир жаран үчүн 100 чарчы метр жашыл аянт туура келсе, учурда 7 чарчы метрге да жетпейт. Бирок жашыл аянттарды сугаруу иши быйыл кандай жүргүзүлөт? Бул тууралуу мен Мээрим Бакир кызы айтып берем. Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгы улуттук жана эл аралык деңгээлде белгиленет. Президент Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгы жөнүндө жарлыкка кол койду. 12 май күнү кечке мал жааган катуу жаандан Талас районунун Арал айыл округунун аймагындагы Каракоо коктусунда жана Кууганды айыл округунун аймагындагы Кара Жылга коктусунда сел жүрүп, Арал айылынын жашоочуларынын үлүш жерлерине, турак үйлөрүнө, короо жайларына олуттуу зыян келтирилди. Бактыга жараша эл аман. Элден кабар алуу үчүн өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов бүгүн бул аймакка жөнөп кеткен. Селги сепеттерин жоюуда иш кандай жүрүп жатканын Таластан кабарчыбыз билдирет. Өмүралиев белектин көз жумганына 1 жылга жетип жетпей, эмементи бала чакасы башпайны кылып отурган чакан тамы менен агородун да сел жууп кетти. Жесир калган келиндин бала чакасын кошуна колоңдор аман сактап калышты. Идирек ола келип ышкыргандан эшикке чыкса каптап келет. Анан эле бешикте баламды чечип эле эшиктин үстүнө алып чыктык. Буту сынганда балам бар болчу. Анда жетелеп кетип чыгып соседтин үйүндө болдук. Сел жүрөрү менен бийлик өкүлдөрү Арал айылына жетип келишип, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам тобу элге жардам бере баштады. Алдын ала эсеп боюнча 118 үй бүлө жабыркаган. 78 үй бүлөнүн 8,5 гектар агороду жарабай калды. 18,5 гектар үрүшкө тийген айдоо аянты керектен чыкты. Ошо айыл ичинде ички жолдор бар, 1,5 километр ичинде айыл жолдор. Бул жарактан чыкты да. Анан мына бүгүн деп 36 менен деп 19тан ошо эме келет, грейдер жаңы. Бүгүн бери кичине тазалап алсак, анан тоорсагандан кийин ошо айылдагы иштер ичин жолдорду өз калыбына келтиребиз. Министр Кубатбек Боронов баш болгон бийлик өкүлдөрү сел түшкөн Каракоо өзөнүнө келип, эл жана адистер менен селди мындан ары болтурбоонун жолдорун иликтешти. Азыр мына уже ясно көрдүк, мына причинасы ушу жер экен. Мен эртең адистер жүрөйүн дагы келчи. Келип, бул жерде силер менен чогуу чарам отуруп сүйлөшкүлөр. Селдин айылды капташ себеби да анык болду. Узундугу 14 чакырым суу каналы убагында жакшы тазаланбай, селден улам толгон суу айылды каптап кеткен. Ылай менен аралаш келип, канал толуп калганда байланыштуу, батпай калгандан кийин айыл качып кетип атпайбы. Селдин кесепеттерин жоюу жана келтирилген чыгымдардын өлчөмүн аныктоо боюнча жумушчу топ ишин баштады. Башакбай Рахманкулов, Улан Жуманалиев, Коомдук 1-канал, Талас району. Кыргыз орус өнүктүрүү фондуна келе турган каражаттын экинчи траншы $50 миллион каражат келип түштү. Бул тууралуу фонд жетекчилиги кабарлады. Маалым болгондой, каражаттын келиши бир аз кечеңдеди, дагы келе турган $100 миллион ушул жылдын июнь айынын аягына чейин келет. Азырынча фонд насыя бере элек, бирок кайсы багыттар боюнча берилери такталды. Кыргыз орус фонду Кыргызстандын ЭЭПке кошулуусуна интеграциялык процессти колдоо максатында түзүлгөн. Евразия экономикалык биримдигине кирүү боюнча кол коюлган документтер июнь-июль айларында ишке ашат. Бул тууралуу ЭАЭП жана бизнес боюнча өткөн жыйында белгилүү болду. Жакында өкмөттүк жыйында документтер талкууланып, андан соң парламентке жөнөтүлөт. Андагы өзгөрүүлөр тууралуу Элиза Нурматованын материалында. Элдар Абакиров курулуш тармагындагы ишкер. Андагы көйгөйлүү маселе жумушка тоскоол болгон ашыкча текшерүүлөр экенин айтат. Мындан улам ал көптөгөн эл аралык долбоорлорду ишке ашыра албай жатат. Анткени сырттан келген инвесторлор мурдагы бюрократиялык системанын калдыктарын көргөндө чогуу иш алып баруудан баш тартууда дейт ишкер. Ошол эле текшерүүчү мамлекеттик органда болобу өтө көп ушундай токтомдор бар. Анан бул ишкер үчүн бир жанагы мина талаасы деп койсок болот. Иштеп атсаң эле бир ойлобогон жерден бир токтом чыга калат да, сага келип штраф сала калат, уруксаат бербейм дейт, сотко берем дейт. Анан ошол жагынан ишкер үчүн өтө кыйын абал. Евразия экономикалык биримдигине кирүүнүн оң жана терс жактары коомчулукта кызуу талкууланууда. Анткени ошол келишимдерден өлкөнүн бизнес чөйрөсүндөгү абалы түздөн-түз көз каранды. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине толук кандуу мүчө болду. Эми андагы талаптарды кыска убакыт аралыгында парламент ратификациялашы керек. Жогорку кеңештин чечиминен кийин Казакстан менен чек ара качан ачылары белгилүү болот.
ЯИПтин шарттары аткарылгандан кийин өлкөнүн экспорттук мүмкүнчүлүгү 20-25%га көбөйөт. Өзгөчө айыл чарба азыктарын сыртка алып чыгууда 180 миллиондук рынокко жол ачылат. Өкмөт эт жана сүт азыктарын сыртка чыгаруу үчүн малдарды көзөмөлдөн өткөрүү керек. Мунун баары Орусия жана Казакстан тараптан биримдикке кирер алдында колдоо катары берилген гранттык каражатка жасалат. Биримдикке кирип атканда даярдыгы максималдуу болсун деп Россия тарабынан 200 миллион америкалык доллар бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө ошондой эле грантовый акчаларды биз деген Казакстандан алганга сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Бирок кол коюлган документтер иш жүзүнө ашаары менен сырттан келген товарлар кымбаттайт. Өзгөчө жеңил өнөр жай тармагына керектелүүчү кездемелер. Анткени менен даяр товарды сатып алууга азыртан суроо талап жогору. Бизде арзан электр энергия жана жумушчу күч болуп, салыктар ылдый болгондуктан инвестиция тартууда башка мамлекеттер менен атаандашууга шарт түзүлөт. Закон о лицензировании, то есть закон принят, но он не работает. Уруксат кагаздарын берүү боюнча мыйзам толук иштебейт. Ал үчүн кошумча системаны киргизүү керек. Азыркы тапта мамлекеттик тармактар берип жаткан маалыматтар чындыкка окшобойт. Анткени реалдуу жагынан алып караганда кырдаал башкача. Орусияда болгон каатчылык Кыргызстанга да залакасын тийгизүүдө. Учурда элде накталай акча жок. Бизнестин 70% алмашуу жолу менен гана жүрүп жатат. Ал эми сырттан келген ишкерлер үчүн эң башкысы саясий туруктуулук. Элиза Нурматова, Тимур Садыгалиев, Коомдук, 1-канал. Сапаттуу азык-түлүк жана тамак аш өлкө жарандарынын ден соолугуна көрүлгөн кам. Бишкекте азык-түлүк коопсуздугу жана тамак аштын сапаты боюнча маселе талкууда. Бул максат адистер өзүнчө платформага биригип, маселени бийлик өкүлдөрү менен биргеликте чечүүнү көздөп жатат. Себеби азык-түлүк коопсуздугуна жеке эле тамак аштын сапаты эмес, туура тамактанууда кирет. Жыйындын отурумунан кабарчыбыз Нургүл Жумабекова баяндайт. Кыргызстанга 70%-дан ашык азык-түлүк импорттолот. Сырттан келген азыктардын канчасы сапаттуу экенин билүү кыйын дешти жыйын катышуучулары. Мындан улам маселени жакшы билген адистер азык-түлүк жана тамак аштын сапаты боюнча улуттук платформанын түзүүнү демилгеледи. Уюштуруучулар калкты сапаттуу тамак аш менен камсыздоо, бир эле мекеменин колунан келбей турганын белгиледи. Закон о продовольственной безопасности ошого эң жакшы өзгөртүүлөр киргизилиши керек да. Биздин азыркы мезгилдин талабына ылайыктуу. Анда негизги көрсөткүч бул калория, ар бир адам баланча калория тамак аш жеш керек деп жазылып турат. Мында болсо закондо тамактын сапатына көңүл бурулуш керек деп эсептейбиз. Учурда Кыргызстан азык-түлүк коопсуздугунун талаптары боюнча 9 азыктын 3 түрүн гана толук камсыздайт. Бул сүт жана сүт азыктары, картошка менен жашылча жемиштер. Этти арбын өндүрүп көп пайдаланган мамлекет болгонубуз менен тилекке каршы этке болгон 30-40% тартыштык бар дейт адистер. Мындан улам Кыргызстанда йод жана темир жетишсиздиги менен жабыркагандар көп. Эл аралык уюмдар менен биргеликте өткөрүлгөн изилдөөлөрдө 15 жаштан 39 жашка чейинки кыз-келиндер илдетке кабылганы аныкталган. Бүт министрликтер жардам берсе, бул эми жана айыл өкмөттөрүнөн көп жана неправительственный организация алардан да көп зависит этет. Анткени биз именно элдин өзү менен иштешибиз керек болот да, туура тамактаныш үчүн. Уңду эле байытып коюп анан кийин эми болду, бул проблема чечилди айтканга болбойт. Өкмөт мүчөлөрү бул сунушту колдоого алып чогуу иштешүүгө даяр. Бул максатта өкмөт жакынкы жылдарга азык-түлүк коопсуздугу боюнча программаны кабыл алат. Өкмөт ошо азык-түлүктүн коопсуздугу боюнча иш-чараларды кабыл алабыз 15-17 жылдарга. Мына ошонун талкуулоо боюнча дагы жана аларды ишке ашыруу боюнча дагы ошо платформа жардамын өзүнүн эксперттик жардамын көргөзөт да. Анан азыркы 15-17 жылга кабыл алып аткан азык-түлүк коопсуздугу боюнча сөзсүз түрдө жана эреке биздин рынокто болуш керек. Муну менен катар коомдук тамактануу жайларында тамак аштын сапатын талапка келтирүү максатында санитардык департамент мурдагыдай 10 күн мурда эскертме берүү эмес, алдын ала маалымдама бербей текшерүүгө алуу боюнча толуктоо тиешелүү мыйзамга камтылып жатат. Нургүл Жумабекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Коомдук, 1-канал. Президент Алмазбек Атамбаев өлкөнүн унаа жана байланыш министри Аргынбек Малабаевди кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө мамлекет башчысына министрликтин учурдагы ишмердиги, ошондой эле өлкөдөгү унаа жолдорун куруу жана реконструкциялоо боюнча жүргүлүп жаткан иштер туурасында маалымат берилди. Министр Аргынбек Малабаев республиканын түштүк аймагына жасаган иш сапардын жыйынтыктары туурасында айтып берди. Тактап айтканда, министр балыкчы Казарман, Жалалабад альтернативалык жолдун курулушунда жана Ош, Баткен облустарындагы стратегиялык унаа жолдордо жүргүлүп жаткан иштердин жүрүшүн текшерип келген. Президент Алмазбек Атамбаев
Атамбаев министрликке пландаштырылган бардык жумуштардын өз мөөнөтүндө жана сапаттуу аткарылышын камсыз кылуу милдетин тапшырып, аймактардын жана жалпы эле өлкөнүн өнүгүшү үчүн инфраструктуралык долбоорлордун өзгөчө маанисин баса белгиледи. Улуттук коопсуздук кызматы ырчы Бек Борбиевдин социалдык түйүнгө жазган улуттар аралык чагымды күчөтө турган пикирин текшерип жаткан экспертизанын жыйынтыгын ала элек. Биз маалыматты экспертизага жибергенбиз, азырынча жыйынтыгын ала элекпиз деп билдирилди УКМКдан. Эске салсак, 5-майда ырчы социалдык түйүндө мобилдик операторлордун биринин тейлөө тизмесинен өзбек тилин алып салуу тууралуу пикирин жарыялап, талап аткарылбаса митинг өткөрөрүн эскерткен. Бул социалдык түйүндү колдонуучулардын нааразычылыгын жараткан, ал эми мобилдик компания өзбек тилин алып салуудан баш тарткан. Ал эми буга чейин Бек Борбиевдин Минскке барып Курманбек Бакиевдин маракесинде ырдаганына коомчулук нааразы болуп, жаранды коомдун өкүлдөрү Борбиев концерт берип жаткан учурда филармониянын алдына барып акция өткөрүп, анын эл алдында кечирим суроосун талап кылган. Кыргыз-өзбек чегарасында атылган октон бир жараныбыз каза тапты. Кененирээк Ош студиясы айтып берет. Актылек, саламатсызбы? Сөз сизде. Рахмат, Мирлан, саламатсыздарбы? Азыркы тапта Сох анклавынын айланасындагы өзбек-кыргыз чегарасында акырда тынч. Өзбек чегарачыларынын огунан казы болгон Баткен районунун Каратокой айылынын 21 жаштагы жаранынын сөөгү бүгүн түштөн кийин жерге берилди. Сох анклавына жакын такталбаган чек аймагындагы болуп өткөн окуя жөнүндө биздин аймактык кабарчыбыз айтып берет. Biz hazır dal ошол кайгылуу окуя болгон Каратокой айылында турабыз. Мына өзүңүздөр көрүп турган жер Өзбекстандын Сох анклавына чектеш жайгашкан. Дал ушул чектеш жайгашкан аймакта Өзбекстандын Кушар айылынан картошка алып чыгуу үчүн киришкен эки бир туугандын бирөөсүн өзбек чегарачылар атып коюшкан. Ал боюнча Кыргыз Республикасынын Баткен аймагы боюнча чегара өкүлү Сох аймагы менен Өзбек Республикасынын чегара өкүлү менен жолугушуп, азыркы учурда ошол болгон окуянын иликтөө такта жумуштары жүргүзүлүп атат. Окуя кечээ күнү түштөн кийин болгон. Түнкү саат 2-лерде Өзбекстандын Кушар айылынан картошка жана жер жемиш жүктөп чыккан Махмудов Мансурдун сөөгү жана барымтага алынган анын бир тууганы Шумкар кайтарылып берилген. Бүгүн түштөн кийин маркумдун сөөгү жерге коюлду. Тилекке каршы биздин жарандарыбыз Өзбекстандын аймагына кирип кетишкен. Киргенде дагы биринчи жанагы мыйзамдуу өткөрүүчү көзөмөлдөп пункт аркылуу киргенде, чыкканда мындай башка жол менен чыгууга аракет кылышканда уруксат болбогон жол менен чегара Өзбекстан чегара кызматкерлери аны тосууга аракет кылса угушкан эмес, анан ок чыгарууга аргасып болушкан. Окуяга байланыштуу Каратокой айылынын тургундары өз пикирлери менен бөлүштү. Делимитация, демаркация иштериге биз канча кайрылдык, канча кайрылуу каттарды жаздык, канча телевидение тартты. Эми бүгүнгө чейин эми жардам берилип атат, бирок элдин талабы ушул делимитация, демаркация иштерин тезирээк чечиш керек. Жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнүн айтуусунда окуя Такталелек Согмент айылына жакын Какыр деген аймакта болгон. Буга чейин эркин Өзбекстандын Кушар айылына келип соода сатык иштерин жүргүзүп келген бир туугандарды бул жолу өзбек чегарачылары чегара мыйзамын бузду деп айыптоодо. Учурда өзбек-кыргыз чегарасындагы кырдаал тынч, болуп өткөн окуя боюнча укук коргоо органдары териштирүү иштерин жүргүзүүдө. Адылбек Акматов, Рысбек Мазаит уулу, Коомдук 1-канал, Баткен, Каратокой айылы. Жогорудагы окуяга байланыштуу премьер-министр Темир Сариев мамлекеттик чегара кызматынын төрагасы Райымберди Дүйшөнбиев менен жумуш кеңешме өткөрдү. Кеңешменин жүрүшүндө өкмөт башчы мамлекеттик чегара кызматына Баткен облусунун Баткен районундагы Согмент калктуу аймагынын түштүк тарабындагы Какыр жеринде болгон окуянын кылдат иликтенишине зарыл иш-чараларды уюштуруу тапшырмасын берди. Ошондой эле өкмөт башчы Өзбекстандын тиешелүү мекемелери менен биргеликте бул окуянын чыгышына эмне себеп болушу мүмкүн экендигин биргелешип жүргүзүү зарылдыгына токтолду. Мындан тышкары Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарынын жергиликтүү жетекчилерине калк арасында мыйзамды жана чектеш мамлекеттер менен чегара тартибин сактоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү күчтөндүрүү тапшырмасы берилди. Нока Тараза көзөмөлүндө 100дөн ашуун жүк ташуучу унаалар салмактык норманы сактабагандыгы үчүн өтө албай турушат. Ал эми таразачылар жаңыланып жаткан Ош-Исфана жолун сактап калуунун аракетинде. Азырынча жүгү туура келген гана унаалар өткөрүлүп жатат. Кененирээк кийинки сюжет. Ош шаарынын чыга беришиндеги оор жүк ташуучу унаалар үчүн коюлган таразанын ишке киргенине аз гана убакыт болду. Буга чейин Оштон Баткенге кетүүчү оор жүк ташыган унаалардын салмагы текшерилчү эмес. Азыр бул жерде күнүнө 100дөгөн автоунаалардын салмагы текшерилип турат. Тилекке каршы жүк ташуучу унаалардын баары эле салмактык норманы сактай бербейт. Бир күндөн бери өткөрүлбөй тосулуп турган унаалардын ар биринин салмагы 40 тоннаны чамалайт. Орточо эсеп менен бир күндө Ош-Исфана жолунда 100дөгөн тонна жүк ташылып өтөт. Бул жаңы жолго зыянын тийгизбей койбойт.
Жүктөрдү перегруз кылып түшүрүп, нормада өткөрүшүбүз керек. Себеп дегенде жолду сактап калышыбыз керек. Буга чейин пост түшкөнгө чейин оор машиналар каттап жүргөн. Ушу жолда эч кандай каралган эч ким жок. 50-60 тонналары менен каттап жүргөн. Ал эми айдоочулар жүктү ашыкча салмакта жүктөбөсөк пайда калбай калат дешет. Алар жүктү килограммын мурда 30 тыйындан ташыса учурда 40 тыйынга көтөрүп салган, бирок бул да аз деп айдоочулар нааразы. 25 тонна жүктөй турган болсок, 30-сынан болгондо биз 7,5 мың сомго биздин барып келген Кызылкыяга барып келген жол киребиз өзү 7 мың сом турат. Онда биздин машинаны актабайт. Биз ошон үчүн перегруз жүктөшкө айласып болуп атабыз. Оор жүк ташыган автоунаалардын көпчүлүгү курулуш материалдарын, күйүүчү май жана элге керектүү товарларды баткен тарапка тартып кетишет. Айдоочулар пайда көрүү үчүн жол акыны көтөрүүдөн башкарга жок экендигин айтууда. Мындай арзан болсо биздин машиналар актабайт. Эгер биз жол кираны көтөргөн болсок, товар кымбаттайт. Товар кымбаттаганда бул элге оорчулук келет. Салмактык норманы сактаган ар бир жүк ташуучу унаа тараза көзөмөлүнө 250 сомдон каражат төлөйт. Ал эми ашыкча жүк салынган транспорт каражаттары Кыргызстандын ичиндеги жалпы пайдалануудагы жана эл аралык маанидеги жолдордо жүрүүсүнө өкмөт 2011 жылы тыюу салган болчу. Актиле Гүлжигит кызы Акжол Айбашев, Коомдук 1-канал, Ош. Бул Ош студиясынан даярдалган жаңылыктар болду. Саламатта калыңыздар. Мирлан, сөз сизде. Рахмат, программабызды улантабыз. Борбор калаада жай мезгили кургакчыл болушу мүмкүн экендиги айтылууда. Абалдан чыгуу үчүн эртелеп аракет көрүү зарылдыгы жаралды. Маселе бүгүн шаар мэриясынын жыйынында талкууланды. Адистер бактарактарды кургакчылыктан сугаруу жолу менен сактап калуу керектигин айтууда, бирок жарактан чыккан скважиналарды оңдоодон өткөрүү үчүн 17 миллион сом керек. Кененирээк Мээрим Бакир кызы айтып берет. Бишкек шаарын суга суу менен камсыздоо оор. Бул үчүн 150 миллион сомдон ашуун каражат керек. 14 апрелден тартып шаардагы эс алуу жайларын сугаруу башталган. Биз бул жылы суу маселеси жаралбайт деп жатабыз. Бирок азырынча айтуу эрте. Ордо калааны суга суу менен камсыз кылуу үчүн 30 миллион куб метр суу керек. Мындай көлөмдөгү суу Чоң Чүй каналы, Ала Арча жана Ала Мүдүн дарыялары аркылуу агып келет. Бишкек шаары боюнча 3000 гектар жер сугарылышы керек. Анын 680 гектары жашылдандыруу муниципалдык ишканасына карайт. Быйылкы жайда агын суунун көлөмү аз болобу же көп болобу азырынча белгисиз. Ошондуктан шаардагы 4 скважинаны оңдоо пландалууда. Антпесе быйыл мындай шаарда кураган дарактардын саны ок эле көп. Бир мезгилде жашыл шаар атка конгон Бишкекте учурда каралбай калган дарактар көп. Муну адистер суунун тартыштыгы менен түшүндүрөт. Шаарды толук кандуу жашылдандыруу үчүн жер алдынан суу чыгаруучу скважиналарды оңдоо керек. Бирок бул дагы каражатты талап кылат. Тактап айтканда 17,5 миллион сом табуу зарылдыгы бар. Жашылдандыруу ишканасында кызматкерлер дагы жетишпейт. Прям официальное объявление дайте. Борборду жашылдандыруучу тиешелүү органдар түштөн кийин мэрияга чогулду. Көйгөйлөр биз күткөндөн да көп болуп чыкты. Ошентсе дагы шаар башчысы кайсы райондун аймагы тиешелүү деңгээлде көрктөндүрүлбөсө, акимдер жазага тартылаарын эскертти. Аким полностью предоставляет. Акимдер сиздерге айтып жатам, жакшылап иштегиле. Үйлөрдүн жанындагы жерлер такыр эле куурап калды. Бул үчүн акимдер жооп бересиңер. Алгана эмес, корошпургандардын ишине чейин көзөмөлдөнөт. Мындан ары шаарды жашылдандыруу иштерин жүргүзгөн кызматкерлердин иши кылдат көзөмөлдөнөт. Тургундар болсо жай мезгилинде дарактар кургап, шаардын көркү кетпесе экен деп сарсана. Мээрим Бакир кызы, Медер Жанбешев, Коомдук 1-канал. Алыс айылдарда медициналык тейлүүнүн начардыгы жана дарыгерлердин жетишсиздигинен элеттиктердин көпчүлүгү оорусун күчөтүп алат. Жагдайды жеңилдетүү максатында өлкөдө ден соолук кербени уюштурулууда. Бүгүн саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев башында турган дарыгерлер тобу Нарын районунун Ак Кудук айылына барып, айыл тургундарынын саламаттыгын текшерди. Өлкө борборунан дээрлик 4 чакырмастагы айыл келген мына бул көчмө медициналык борбору саламаттыкты сактоо министрлигине таандык. Анын ичинде бардык керектүү жабдуулар бар. Ишти мындай жагдайы алыскы аймактардагы элге медициналык кызмат көрсөтүүдө ишти кыйла жеңилдетип, алда канча ыңгайлуу. Канча жаштасың? 14 жашта. Бишкектеги улуттук госпиталдын врач-стоматологу Нургүл Асаналиеванын айтымында бул медициналык көчмө борбордо шаардагыдан кем кашпаган шарттар түзүлгөн. Андыктан анча-мынча орну жеринде эле дарыласа болот. Бардык аппараттар бар. Убагында деген, ушул жерде деген стерилизационный эмеси бар, аппараты бар. Пломбирующий материалдардын баары бар. Сразу эле коюп, дартты аныктап, пломба койсок болот.
Ден соолук кербенидеги 10 тажрыйбалуу адис эми 1 ай бою Нарын облусунун алыскы айылдарына акысыз кызмат көрсөтөт. Буга чейин алар көлүк астындагы тоңордонда болуп, 10 күн ичинде 10 айылдын 2,5 миңге чукул жашоочусунун ден соолугун бекемдөөсүнө салым кошту. Ал эми алардын Теңир Тоо жергесине дагы келиши элеттиктерди кубандырды. Шаарга барып, уара болмокпуз. Шаарда мындай бир киши жетелеп жүрмөйүн жүрө албайбыз, бир тобубуз. Анан эми көз начар болгондон кийин шаарга деле барчу эмесмиз ага кетели. Рахмат. Айылдыктарды ашыкча аракетчилик менен чыгымдан арылткан ден соолук кербени долбоору 1 жылга эсептелип, анын кызматынан өлкөдөгү бардык 54 райондун калкы пайдаланат. Андагы өмүр сакчыларынын айылдарга иш сапарлары Кыргызстан социал-демократтар партиясы тарабынан каржыланып турат. Мындан кийин 18 майдан баштап, Чоң Алайдан баштайбыз. Чоң Алай анан Алайга түшүп, ошол Ош областынын 2 районуна кетет. Кийинки биздин кербенибиз, саламаттык сактоо кербенибиз. Ден соолугу бул мамлекеттин байлыгы. Албетте, элет калкына мектеп камкордук алынышы жакшы. Антсе да, ден соолук кербени келген алыскы айылдардын көпчүлүгүндө алигиче жогорку квалификациялуу дарыгердин жок экендиги да өзүнчө бир чоң көйгөй. Бөлөкбай Шеримбеков, Чолпонбек Абасов, Коомдук 1-канал, Нарын району. Президент Алмазбек Атамбаев Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгы жөнүндө жарлыкка кол койду. Ага ылайык 2015-2016 жылдары Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгы улуттук жана эл аралык деңгээлде белгиленет. Кутаткуу бийлик эмгегинин автору мындан 10 кылым мурда эле ар бир адамды өзүнүн диний ишенимдерин жеке тагдыры үчүн гана эмес, коомдун кызыкчылыгы, биримдиги жана мамлекеттин бүтүндүгү үчүн жоопкерчиликке чакырган. Кененирээк Гүлшан Кулматова айтып берет. Жусуп Баласагын кыргыз жана түрк элдеринин тарыхындагы өзгөчө жана барктуу аалым. Чыгыш мусулман доорунун залкар ойчулу, Карахандар каганатынын көрүнүктүү мамлекеттик ишмери, мамлекеттик башкаруунун теориясына жана тажрыйбасына, түрк дүйнөсүнүн маданиятына зор салым кошкон. Бабабыздын мааракеси Кыргызстан тарабынан башталып жаткандыгын өзү дагы биз мурасыбызга кайрадан астейдил мамиле кылып жатканыбызды көрсөтөт. Совет доорунда Жусуп Баласагынды тимеле бир чуучун бир аалым окумуштуу катары мамиле кылып карашчу да биздики деп эсептелген эмес. Түгөлбай Сыдыкбек уулу сыяктуу чыган азаматтарыбыз гана Жусуп Баласагын биздин бабабыз деп чыккан. Жусуп Баласагындын Кутаткуу бийлик эмгеги дүйнөнүн көп тилдерине которулган. Бул чыгарма мамлекетти башкаруунун теориясы жана практикасы тууралуу энциклопедиялык трактат катары өзгөчө бааланат. Орто кылымдардагы Кыргызстандын тарыхына, кыргызстандыктар жараткан маданият үлгүлөрүнө биз бүгүнкү күнгө чейин жакшы көңүл бөлө албай келдик. Мына ушул жагдайларды эске алып, урматтуу президент Алмазбек Атамбаев мырза кечээ күнү кол койгон ушул указды угуп алып мен абдан кубандым. Жарлыктын негизинде мааракени улуттук жана эл аралык деңгээлде белгилөө иш чарасынын алкагында коомчулукта ар түрдүү иш чаралар уюштурулат. Жогорку окуу жайларда, жалпы билим берүү уюмдарында, маданий мекемелерде агартуу иштери өткөрүлөт. Кыргызстанга Кудаткуу бийлик кол жазмаларынын сакталып калган көчүрмөлөрүн алып келүү, аны азыркы кыргыз тилине жаңыча илимий которуу уюштурулат. Окумуштуулардын эл аралык конференциялар өткөрүлөт. Карахандар доорунда жана Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгына арналган китептер, ошондой эле Куттуу билим китеби кыргыз, орус, англис тилдеринде чыгарылат. Реставрациялык иштер жүргүзүлүп, туристтик маршруттар аныкталып, Бурана өзгөн тарыхый архитектуралык комплексинин, түрк каганаттарынын тарыхынын музей комплекси түзүлөт. Карахандар доорунун эстеликтерин жана объекттерин табуу үчүн Кыргызстандын аймагында изилдөө иштери, археологиялык казуулар жүргүзүлөт. Мамлекеттик тарых музейинде жана өлкөнүн башка музейлеринде Жусуп Баласагын, кыргыз жана Карахандар каганаттары жөнүндө көргөзмөлөр, экспозициялар уюштурулат. Документалдуу фильм жана көркөм фильм тартылат. Юбилейлик эстелик медальдар, тыйындар чыгарылат. Жогорку деңгээлдеги мааракени өткөрүп уюштурууга мамлекеттик бюджеттен зарыл болгон финансы каражат бөлүнүп берилет. Гүлшан Кулматова, Алмаз Кариев, Коомдук 1-канал. 28 баланы багып алган Яшындердин үй бүлөсүндө эми чакан автобус пайда болду. Бул үчүн каражаты президенттин социалдык колдоо жана коргоо фондунан көп балалуу үй бүлөнүн жашоо турмушун жакшыртып алууга карата берилген болчу. Үй бүлө бөлүнгөн акчаны кандай сарптап жатат, кийинки материалда сөз болот.
Жашоонун ар кандай сыноосуна кабылып, ата-энеси жок же кароосуз калган балдарды Яшиндин үй бүлөсү 15 жыл мурун багып баштаган. Андан бери 100дөн ашык баланы тарбиялап, уядан учурган. Учурда 28 баланы багып жатат. Көптөн берки кыял орундалып, мынтип жаңы микроавтобусту болуп атышкан Яшиндердин үй бүлөсүнүн кубанычында чек жок. Бүгүн алар чогулуп алышып, Борборго жаңы унаасы менен концерт көргөнү баратышат. Но сейчас у нас есть свой бусик, и мы очень рады. Автобус заказывать, Это знаменательное событие в моей семье, что мой папа приобрел микроавтобус. Мындай боорукер үй бүлөгө өлкө башчысы 1 миллион сом каражат бөлүп берген болчу. Анын 11 000 долларына 15 орундуу микроавтобус алса, каражаттын калган бөлүгүн балдар үчүн конок бөлмөсүн кеңейтүүнү пландап жатат. У нас было много приглашений, но сам заказ очень дорогой. Бизге чакыруулар көп келчи. Унаабыз жоктугуна байланыштуу бара албай калчубуз. Заказ кылсак кымбат түшүп калат. Эми абдан жакшы болду. Өлкө башчысына рахмат. Алдыда ысык көлгө эс алууга орун ээлеп койдук. Кыргызстандын кооз жерлерин балдарга көргөзүп келем. Ынтымактуу үй бүлө жаңы унаасы менен алгач концертке келди. Концерт КСДП партиясы тарабынан жеңиш майрамынын 70 жылдыгына карата уюштурулуп, ага Кыргызстандан чыккан Город 312 эстрада тобун чакырган. Перед 9 маем очень много мероприятий были, поэтому... Буга чейин 9 майдын алдында көп иш-чаралар болгондуктан майрамдын эртеси да болот деп, биз ушул күнгө ардагерлер жана алардын балдары үчүн Город 312 тобун чакырып, салтанат тартуулап жатабыз. Это семья Яшиных. Через их семью прошло очень много детей, которые... Яшиндердин үй бүлөсү менен абдан сыймыктанабыз. Алар көбөйгөндөн көбөйүп келет. Куттуу үйүнөн канчалаган балдар чоңоюп, эми өз үй бүлөсүн куруп кетти. Кароосуз балдарга мээрим төгүп багып алган үй бүлө Чүйөрөнүн Сосновка айылында турат. Үй бүлөдө апасы балдарды тарбиялоо менен катар тегүүчү цех жана навайкана иштеткенге да жетишет. Жаркын Жылдеңбаева, Элдияр Асанбаев, Эсен Турабыкеев, Коомдук биринчи канал. Мына ушуна кабарлар бүгүнкү күндүн негизин түздү. Ошондой эле маалыматтар менен биздин сайттан дагы тааныша ала турганыңыздарды эске сала кетмекчибиз. КТРК Чекит KG сайты аркылуу биздин программаларды онлайн түрүндө да көрсөңүздөр болот. Акыркы маалыматтар, урунттуу жана кызыктуу окуялар КТРК Чекит KG сайтында. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта болуңуздар. Саламатта калыңыздар.